Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, урматтуу кесиптештер, урматтуу мекендештер, замандаштар. Бүгүн биз сиздерге дагы да болсо бир жакшы маалыматты, жакшы бир нерсени үйрөтөлү деп жатабыз. Дегенибиз, биздин баракчага келип жаткан суроолордун басымдуу бөлүгү кантип өзүбүздүн даярдаган сабагыбызды YouTube баракчасына жүктөйбүз деген суроо болуп жатат. Бүгүн биз ошол суроого жооп беребиз. Бул үчүн сиздердин компьютериңиздер, ноутбугуңуздар айтор интернетке туташтырылган болуусу шарт. Андан кийин биз YouTube'га киребиз. Тагыраак айтканда, эгерде Opera, Google, Яндекс аркылуу кирсеңиздер, анда www.checkityoutube.com десеңиздер, YouTube'га кирип барасыздар. YouTube'га кирип баргандан кийин сиздерде алгач мондай терезе ачылат. Ар бир YouTube'га киргениңиздерде дал ушундай терезе ачылат. Андан кийин бул жерде карасаңыздар, плюс деген белги турат. Адатта бул белгини көргөндө биз кандайдыр бир нерсени кошуу, жүктөө деген ойду түшүнөбүз да, алгач ушул белгини бассаңыздар, мына добавить видео деп турат. Ушул бөлүмдү тандайсыздар. Алдын ала өзүңүздөрдүн даярдаган сабагыңыздарга ат коюп, аны тиешелүү бир жерге сохранить этесиздер. Азыр мен мисалы пример деген атайын видео даярдадым, ошону жүктөп көрөм. Музыка деген папкага сактагам. Бул видео. Видеону басып аны көрсөткөндөн кийин открыть дегенди бассаңыздар, мына YouTube'га жүктөп атат. YouTube'га жүктөдү. Бул жерге сиздердин тема кетет. Мисалы, кыргыз тили сабагы тема санатович деп коелу. Сиздин жүктөгөн видеоңуз YouTube'га дал ушул ат менен жайгашат. Бул жерде 35 символ пайдаланыппыз. Негизи 100 символго чейин жазсаңыздар болот. Андан кийин далее деген кнопканы басабыз, дагы далее, андан кийин бул жерге открытый доступ кылып койсоңуздар, анда YouTube'дан сиздин видеону баардык колдонуучулар көрө алат. Эгер ограниченный доступ деген басып койсоңуздар, анда өзүңүздөн башка эч ким көрбөйт. Акыркы операцияны аткарабыз. Муну баскандан кийин дагы бир жолу обработка кылат сиз жүктөгөн видеону. Могул жер 100% болуусу керек. %95 болду. Обработка завершена деди. Дал ушул жазуу чыккандан кийин сиздер закрыть дегенди басасыздар. Баскандан кийин видеоңуздар бул жака түштү. Мынакей, ушундай бир көрүнүш пайда болот. Андан кийин сиздер маани өргөн болсоңуздар, мына бул видеодо WhatsApp менен ноутбукту туташтыруу дегенде бир наклейка турат да, мындай шаблон, афишасы деп койсок болот. Бул видеоңуздардын көрүнүшү мындай болуп калды. Эми бул видеого кантип обложка коебуз? Ал үчүн ошол видеонун үстүнө бастык, андан кийин бир аз ылдыйды көздөй түшөбүз. Ылдыйды көздөй түшкөндө бул жерде значок деген бөлүм бар. Мына ошону басып туруп, алдын ала PowerPoint'тен даярдап койсоңуздар болот. Мисалы, мен мында мурунку видеого даярдаган обложкам турат. Ошол обложканы белгилеп туруп, открытты бассаңыздар, мына ошол обложка коюлуп калат. Бул дегени сиздин видео YouTube'га жайгашканда, мына ушул обложка көрүнүп турат. Кааласаңыз муну бассаңыз бул көрүнүп турат. Бул жерди бассаңыз бул. Адатта YouTube'да видеонун 3 учурунан көз ирмем алып берет. Башынан, ортосунан, аягынан. Кааласаңыздар аларды коюп койсоңуздар болот. Жок, мен өзүнчө бир шапка даярдайм, ошону коюшум керек десеңиздер, моминтип шапканы коюп туруп, анан сохранитти бассаңыздар, мынакей, сохранить болду. Сиздин видео YouTube'га жайгашты. Азыр болсо бул видеону кайрадан мен өчүрүп салайын, себеби башка колдонуучулар көрүп түшүнбөй калбасын. Мынакей, өчүрүштү дагы.
бир катар айтып кеттим. Урматтуу мугалимдер, дагы да болсо кайсыл суроолор боюнча жооп алгыңыздар келет, кайсыл маселелер боюнча кыйналып жаткан болсоңуздар комментарийлерге өзүңүздөрдүн оюңуздарды калтырыңыздар. Биз албетте сиздерге видео түрүндө жооп бергенге аракет жасайбыз. Саламатта калыңыздар.